Мен тарихқа кайрылайын, эсиңиздерде экен, мынау Советтер Союзунун огунда Хрущев деген Советтер Союзунун жетекчиси болгон. Биринчи секретарь. Биринчи секретарь. Ал киши ошол Крымда Кара деңиздин жээгинде эс алганы барып келгенден кийин, эс алганы барганда Пицунда деген. Пицунда алды Абхазияда. Ошол жерде эс алып жүргөндө телефон менен чалышып, сиз уже жумуштан алып койду, келериңиз менен кеттиңиз дегенде ал жана Киевский военный округга, андан тышкары бир нече өзү ишенген аскер кызматчыларына чалса, баарын телефон иштебей, ошол бойдон өзү келгенден кийин баарын түшүнүп, алынганын билип калган. Горбачев 1991 жылы теге Форбста эс алып жүргөндө ал дагы ошондой тагдырдын кесепетинен жумуштан кеткен. Мисалы үчүнчү, жактан жүргөндө алынып калганда элдин көбү карапайым эл же бул колдоочулары, жактоочулары буга мындай социалдык тармактарда бүгүнкү көчөдө деп коелучу, көчө шартында кандайдыр бир маалымат дүрбөлөңүн жасап жүрүшмөк. Бул ачык сөз. Маалымат дүрбөлөң жасап, эмне үчүн болбойт, андан кийин деле канча деген мындай маалыматтар түшүп турду. Бирок Камчы Бекташев Германияга кетпей калганда кандай кылмак? Мүмкүн жанагындай стендин алмаштырганга кажети жок болуп калса. Бирок менимче кетпей калганда дагы жанагы фактлардын негизинде 75 киши кайрылбадыбы. Андан тышкары кээ бир кызматкерлер уже баягы тергөөчүлөрдүн, кызматкерлердин кылтагына илинип, уже шектүү боло баштабадыбы. Ошолордун негизинде бул экөөнүн ортосундагы баягы саясий ажырым болмок баары бир эле. Себеп дегенде саясатта эч убакта достчулук менен бийлик жасаш мүмкүн эмес. Анын баары убактысынча болот. Саясатта дайыма мамлекеттик же болбосо элдин кызыкчылыгы биринчи орунга келген. Ошонун негизинде президент болобу же кол башчы болобу, алар дайыма ушуга абдан кылдаттык менен көңүл бурган. Эгерде мындай акыбалды терең изилдеп, буга бир терең баа берип карабаса, анда мамлекетте абдан бир катуу карама каршы күчтөр бири-бирине каршылык көргөзүп, башаламандык алып келип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн көп учурда ушуга окшогон чечимдер чыгып калат.